урологиялык оорулар акыркы жылдары өзгөчө могул акыркы 10-15 жылда эмеспи, ошондон бери аябай көбөйүп кетти, анан жашарып да кетти деп келебиз да. Ушул боюнча бир баягы статистикалык маалымат түрүндө айтып берсеңиз, кандай болот бул жагы? Абдан туура суроо. Азыркы кезде мына заманбап техника өсүп атат, мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөр көбөйүп атат, бирок оору көбөйүп атпайбы? Эмне үчүн деген суроо келет. Баарын берилип атса, оборудование берилип атса, тамак аш кенен болсо, эмне үчүн ооруп атат деген суроо келет да. Эмне үчүн дегенде буга көп факторлор эмеси бар. Мисалы, ошо тамак аш деле айтайлы. Тамак аш деле айтсак, бизге азыр ар кандай тамак аштар келип атат, элдер ошо менен тамактанып атат да. Чет мамлекеттен келет, импорт болуп келип атат. Аны ошо тамак ашты текшерүү жагы да менин оюмча абдан начарыраак. Ар кандай генотипированный, ген инженерия менен курулган еттер келип атат, башка продукциялар келип атат. Ушунун баардыгы зыян да бизге. Абдан зыян, ден соолукка зыян. Бул бир. Экинчиден, биздин элибиздин ден соолугуна кылган мамилеси начарлап кетти десем болот. Ден соолугу. Кайдыгер? Ушуга абдан эле баягы безответственный эмеспи же эмне дейбиз, жанагы жоопкерчилиги жок мамиле кылып атабыз да ден соолукка. Кайдыгерлик мамиле. Кайдыгерлик мамиледен мына оорулар көбөйүп атат деп эсептейм. Анткени туура эмес тамактануу, ошол эле жанагы башка жанагы ар кандай ичимдиктер, наркотик болобу, арак болобу, насыбай болобу, мындайча айтканда көп сигарета болобу, мындайча айтканда адамга алып келүүчү зыян токсиндерди менен адамдын ден соолугуна зыян тие тургандар көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн анан мына азыр техника да көбөйдү, мына Бишкекте мына иш болуп жатабыз. Бунун баардыгы ден соолукка абдан чоң зыян. Мисалы эле бир эле мисал келтирсем, мисалы рак оорулары. Рак, табарсыктын рак оорусу, простата безинин рак оорусу, бөйрөктүн рак оорулары, жана башка рак оорулар, бүт эле органдардын рак ооруларын алып көрсөк, бир топ өстү десем болот да. Мисалы акыркы 3-4 жылдын ичинде эле биз ошо рак простата оорусунун бир 300ге жакын операция жасадым менчи. Бул деген эмне деген? Бул абдан чоң, мындайча айтканда, бул проблема да. Мурда Союз убагында бир жылда бир 4-5 больной болсо, азыр мына канча 100деген оорулар көбөйүп кетти. Бул жагы абдан чоң проблема. Ушунун баары жанагы түтүн, май менен иштөө, азыр көп эле биздин жигиттер май менен иштеп атпайбы, жанагы бензин менен иштейт, мазут менен иштейт дегендей, ар кандай. Бирок ошону баарын иштегенде баягы сактануучу защитный костюм деген болот, защитный маскалар деген болот. Ушундай вредный жанагы краска дейбизби, лакокрасочный эмелер, ошондой эле жанагы ар кандай нефттен чыгышы, бензини бар, ошонун баары келип мындай эч кимде коргонуу жок да, коргонуу жок. Эрежени сактабай иштейт. Мисалы, бир эле пример, кечээ эле мен бир жаш баланы операция кылдым. Бир 30га келип калган бала, 30га эле жакын жаш бала. Эми фамилиясын айтпай эле коеюн. Үйүндө жана машина жасайт экен, машина оңдойт экен. Машина оңдогондо жана красит эткен машина. Машина красит этип, жана шлифовка жасап дегендей. Анан красит эткен да, анан только ошо жана краска менен иштеген бала экен да. Ошо 10 чакты жыл болупту ошо краска менен иштегенине. Мисалы, рак, табарсыктын рагы. Пожалуйста. Ушундайлар көп кездешет да. Бирок мен сурадым. Ай сен мейлем краска менен иштейсиң, бирок сен жана маска кийесиңби, жанагы против жанагы краскалап атканы кийет го, жана маскаларды кийип иштейсиңби, кандай защитаң менен иштейсиң, тигиндей мындай деп сурасам, бул кайдагы защита, эч кандай защита жок эле, жана эле нормальный эле мындай эле иштейм деп атпайбы. Мына бул деген очень туура эмес да. Жаштарга мен айтып кетейин, ушу
мастерлер бар. Обязательно жанагы защитный маскалар керек, очкилер керек, форма керек. Антпесе ошо оорулар күчөйт да, оорулардын күчөгөнү ушул. Рак ооруларынын күчөгөнү. Ошондон кийин башка оорулар, мисалы айтып берсек, бүт эле сезгенүү оорулар көбөйүп атат. Жанагы мунун баары жана инфекциянын эсебинен көп болуп атат да, инфекция. Мисалы жаштарыбыз миллиондоп Россияга барып атат, Казакстанга барып атат, чет мамлекетке иштеп келип атат. Ал жакта тоже ушул защита деген жок. Ал жерде жанагы эч ким илгери союз убагында профсоюз деген карачы. Защитный костюм кийбесең уруксат берчү эмес жумушка. Андай краска менен же болбосо башка вредный иштер менен иштегендерге сүт берчи дегендей да. Андай азыр жок да, эч жерде жок. Москвада да колдонбойт, бизде да колдонбойт, эч жерде колдонбойт. Анан жаштар ошо ооруга дуушар болуп атат да, жаштарыбыз. Ошон үчүн ар бир биздин өкмөт ошону катуу коюш керек да буну. Любой жана жумуш берген, работодатель деп коет го, жумуш берген фирма болобу, завод болобу, башка болобу, же жеке менчиктер ишкерлер болобу, сөзсүз түрдө дегенде кол алдында иштеген адамдардын ден соолугуна көңүл буруш керек алар. Милдеттендириш керек. Милдеттендириш керек. Керек болсо договор жазып, мындай сөзсүз түрдө сактаныш керек да. Сактанганга жараша аракет кылыш керек. Ушунун баары, сиз айтып аткандын баары бул баягы ооруларды, ар кандай ооруларды алдын алуу да. Оорунун алдын алуу болуп атпайбы? Ушунун баары бирөөдө жазылбай атпайбы? Бизде эч бир сактануу деген жок. Мейли иштесин, жумуш болгондон кийин иштебей болуп отура албайсың, бирок ошого ар бир жумушка сактаныш керек. Мисалы машина жууган бала. Ал деген сактаныш керек да. Ал деген резинкот кийиш керек, специальный суу өтпөгөн форма кийиш керек, перчатка кийиш керек дейт. А биздин балдарды менен көрүп атасың, машина жуугузуп атабыз барып эле. Эч кандай эчтегеси жок эле, ботос кийип алып эле, чуркап костюму жок, эчтегеси жок эле жөнүндө муздак сууда, кышында, суукта машина жууп атат. Бул эмнеге алып келет? Ошол эле простат кеп келет. Ошол эле бөйрөгү иштебей калат. Жана гломерулонефрит деп коет. Пилонефрит, гломерулонефрит жана бөйрөк. Анан барып жана гемодиализге түшүп калып атат ушулар. Мына, пожалуйста. Анан барып эле мындай жумуш бар, мына жумуш кыл деген, бирок ошо любой жумушка ошо алдын ала ден соолугуна зыян тийбегендей ишкерлер ошого караш керек да. А бизде эч ким карабайт да. Мисалы бийик үйлөрдү салышып атат стройкада. Ким карап атат аны? Анын ден соолугун караган киши жок. Тамагын караган бирден экиден болуш керек болсо. Бирок жанагыдай защитный эчтегеси жок. Мына биздин урологиянын 6 этаж өткөндө биз ремонт жасадык. Берден сыртын ремонт кылып беришти строительдер. Тет 6-этажда эч кандай защитасы жок. Жанагы айнектин бурчунда эч кандай защитный эчтеге жок, басып жүрөт балдар. Мен айтып атам, бул кандай бул? Сен азыр колуп кетип өлүп каласың да. Где твой защитный эмең? Ушундай эле көнүп калган ушундай дейт. Ушундай атат да. Аны ошол эле прораб, ошол эле инженер, ошол контроль кылыш керек. Эгер андай защитаң жок болсо чыкпашың керек деп айтыш керек. Ошондой жок болуп атпайбы? Ошон үчүн жанагы оорулардын көбөйгөн себеби ошодон. Анан ошо көбөйгөн себеби деп атасың, ушул бир жылда алалычы, ушу улуттук урология борборуна канча адам кайрылат, ошонун канчасы баягы операцияга муктаж болот, ушуну бир. Эми улуттук урологияга керек болсо 10 миңден ашык киши кайрылат. Бир жылда. 10 миңден. Бул жөн эле кайрылганы, анан мындайча амбулаторный келген ошончо дагы 10 миң, 20 миңге жакын киши кайрылат да. Жаткан эле бир ушу 10 миң тегерей болуп атпайбы, жатып лечение алып кеткен эле. Жана амбулаторный кеткени канча толтурада? Ошонун жарым эле бар. Анан ошо жаткандардын ичинен мен угуп көрүп билип жүргөндөн көбү операция болуп калат го. Ошолордун канча пайызы бар? 10 миңдин канча пайызы операция болуп калат? Эми мисалы бир эле бөлүмдө бизде мына 5 бөлүм бар. 5 бөлүм. 5 бөлүм ичинен 30 койкадан да, 150 койка. Ошонун ичинен бир 70%, 70% булар операция болгондор.
30% жөн эле лечение алганда жанагы температура болуп сезгенип осур келгендерде. Калган баары операция болгондор основном. Бизге 60-70% операция болгондор. Бунун бардыгы бизде барган сайын мисалы операциялар көбөйүп атат. Мунун себеби эмнеде? Себеби жана оорулардын причиналары бар, көбөйүп атат. Биринчиден жаш кездешип атат оорулар, жашыраак. Инфекциясы бар, жана тукумсуздугу бар, жана простата безин сезгениши бар, аденома безин сезгениши бар, рак оорулары бар деген толтура. Ушулардын ичинен эң көбү биринчи орунга чыккан. Эң көбү биринчи орунга чыккан бул ошо сезген оорулары, инфекция. Ошол эле жанагы простата безин сезгениши, табарсыктын сезгениши, бөйрөктүн сезгениши ошо биринчи орунга чыгып атат. Андан кийин бизде жанагы таш, бөйрөк таш, заара таштары оорулары. Кыргызстанда бизде абдан көп андай таштар. Ошолор. Андан кийин кийинки оорулар жанагы аденома деп коет, жанагы простата безинин жанагы шишик, залалсыз шишик деп коет, аденомасы. Андан кийин бөйрөктүн оорулары кетет. Андан кийин ар кандай бөйрөктүн оорулары бар, баягы тубасы оорулары бар, кийин пайда болгон оорулар бар. Ошон үчүн оорулардын түрлөрү биринчи орунга ошо сезгенге менен жанагы оорулар биринчи орунда, табарсыктын жана таш оорулары, жана заара таш оорулары. Анан мындайча айтканда бул мен айткан жанагы бүт факторлор, внешний фактор деп коечу, тамак аш, суу ичкен мисалы, суу, таза эмес суу ичебиз биз. Сөзсүз түрдө таза эмес, көбүнчө. Фильтрден өткөн эмес мисалы, тиги периферияда болсо арыктан суу ичкендер бар мисалы да. Суудун проблемасы биринчи өчүрөт адамдын ден соолугу жакшы болуш үчүн биринчи өчүрөт сууду нормально кылыш керек да. Суу. Кыргыздар айтат. Бул суу биздин каныбыз. Аба бул биздин жаныбыз деп айтат. Кыргызстан туурабы? Ошон үчүн биринчи каның менен жаның нормально болуш керек да. Суу нормально болсо, абаң таза болсо, ден соолук жакшы болот. Кеп ошондо да.